250 gektar жерин тыштап Америкадан келген Глен Имотону сіздерге таныштырайын. Көп адамдар комментарий жазып тұр. Бұл киши кыргыз эле го, оштон келгенби? 250 гектар эмес, балким сотик депчи. Сіздерге бир маалымат достор. Мынакей паспорту, эми ичин ачып көрсөткөнгө болбойт, бирок Американын паспорту менен, бирок өзү Япониядан аты айтып турат. Глен Имото. Бул киши келип бизге миллионго тете бир кеңештерини айтып кетти. Ооба, биз көпчүлүк адам аны сөзүнө эмес, көрүнүшүнө карап баа беришиңер мүмкүн. Ал бул да бирок эгер кунт коюп уксаңыздар, ал жакта именно клубника, малина, эмне өстүрбөңүздөр, аябай 3 маанилүү нерсени айтып кетти. Бул 250 гектары бар адам Кыргызстанда мен билбейм өзү. Барбы ушунчалык крупный адам? И канча миллион доллар оборот кылат. Бул ушул Глен Имото. 70 канча чыкты эле? 75. 75ке чыккан адам атайын келип, азыр Тилек байке менен. Дальше Тилек байке. Бул кишини берген кеңештери, насааттары менен качан бир натыйжасын көрсөтө алабыз? Буюрса, кийинки жылы биринчи мындай көрүнүктүү натыйжалар пайда болот. Көрсөтө аласыз да. То есть бир жылда бул кишини мен силерге кайра бир эстейсиздер. Мына достор, ол киши эмнелерди көрсөтүп кетти, эмнелерди биз алдын ала алдык, кандай натыйжага жеттик деп. Бир эксперттер менен, күчтүү адамдар менен маалымат чыгарып атканда, көңүл коюп, угуп, ошонун кеңешин алсаңыздар аябай сонун болот. Анткени бул адамдар алып келиш өзү оңой эмес да. Элестеткиле 250 гектар бар адамды эмне менен кызыктырыш мүмкүн да, туурабы? Жерге келип $1000 эмес, $10,000 берем десең деле ал жакта ал көп иштеши мүмкүн. Бирок кандай кылды, эмне кылды, кантип сүйлөштү, Тилек байке айтканда жүрөгүн таап алыпсыз, келип ушул жакта бир жума эмес, 2 жумадай жүрдү го дейм. 3 жума жүрүп, ушул жакта бүт нерсе жол жогосун көрсөтүп, болбосо Тилек байке буга чейин канча жылдан бери иштеп жүргөндө дагы чакырды, дүйнөдө эң күчтүүсүнү. Эми натыйжасыны 2027-жыл сиздерге көрсөтөм. Глен Имото, thank you very much. I hope that you enjoyed in Kyrgyzstan. Yeah, I had a real enjoyable working experience here. So, inshallah, we will invite you again and we will show you a result what you teach us now. Thank you. We are all together now making a history. I think that we will create a new strawberry industry in Kyrgyzstan, which can be totally new story for the world. So how few people can totally change the country. As a Netherlands. Yeah. Так что достор, жакында чоң натыйжалар болот, биз менен болуңуздар. Бурса ягыда болсо, ошол мөмө жемишти экспортуна Тилек байке айткандай $230 миллиард чыгарабыз. Дуа кылып туруңуздар.